Ассаламу алейкум ажарлуу айымдар. Каналымда биринчи жолу болсоңуз катталып, коңгурону басып коюңуз. Бүгүнкү маектешим мыкты жубай, ишкер, айымдар KG коомдук бирикмесинин негиздөөчүсү, айымдардын ар тараптуу өнүгүүсүнө салымын кошуп келе жаткан Шахризада Аданова. Шахризада эже, кош келипсиз. Мен айтканда эле макул болуп келгениңизге биринчи ыраазычылык билдирем. Анан эң эле алгачкы суроом бул самооценка. Орусча айтканда, кыргызча айтканда айымдын өзүнүн баалоосу да. Анан айым өзүнүн самооценкасын кантип көтөрөт? Ошол жөнүндө айтсаңыз. Саламатчылык. Убактым болсо эле ушундай өзүм жумушума байланыштуу социалдык иш-чараларга, ушундай маракелерге барган аракет кылам. Кичинекей балам бар, ошол үчүн дайыма эле убакыт боло бербейт. Өзүм карайм, няням жок. Анан рахмат силерди чакырганыңарга. Ушундай айымдардын өнүгүүсүнө салым кошуп жүрө бериңиздер. Эми самооценка боюнча эми сүйлөсөк өтө чоң тема, бирок үстүртөн караганда биз мындай башкачараак ойлонушубуз керек. Эми бир философиядан же психологиядан эмес, биз мындай мусулман болгон үчүн, кыргыз болгон үчүн биздин өзүбүздүн макалдар бар. Өзү Кудайым бизге жиберген сөздөрү бар. Ошолордон биз алып, биз ошолордун алкагында ойлонуп, тыянак чыгарсак, ар бир адам өзү анализдеп чыгарат, өзүнүн жашаган жерине жараша. Кайсы бир мисалы жапайы бир элде аял мындай эч эле бааланбайт, же болбосо бир үй бүлөсүндөгү үй жаныбарлардын бири катары карайт. Ошол жерде алардын жашоо образына жараша, канчалык деңгээлде Кудайды тааныйт, алардын философиясы ошого жараша. Бирок биз өзгөчө элбиз, биз аябай улуу, тарыхыбыз бай, буга бир мындай кандай десем өзүн көтөрүлө эмес. Тарыхы өзү жооп берет бул нерселерге, фактылар бар. Ошондой эле биз мусулманбыз. Демек биз жалпысынан анализдегенде аялдар биз өзүбүздүн функциябыз бар. Биз мисалы күндү айтайлы, күн ал самооценкасы түшпөйт дагы, көтөрүлбөйт дагы, эч кимден уялбайт дагы, ал өзүнүн функциясын аткарат. Эми биз ал менен сүйлөшө албайбыз, бирок табиятта бардыгыбыздын ордубуз бар, ал өзүнүн ордун аткарат. Мисалы анын күндүн миссиясы бул чыгып, өзүнүн жарыгын чачып, жылуулук берип, адамдарды, ошондой эле жаныбарлар, бүт жандыктарга өзүнүн нурун чачуу, ысыгын берүү да. Андан кийин мисалы башка жаныбарлар, башка макулуктарды эле алсак, ар ким өзүнүн эле функциясын аткарат. Ошондой эле бардыгыбызды Кудайым жараткан, биз аялдар деле самооценка дегенде азыр мен самооценкам түшүп калды же көтөрүлүп кетти деп айтып калышат да. Бирок самооценка деген бир базалык түпкү ушундай өзүнө болгон баа деген бар. Ар бир аял өзүнө баа бергенди үйрөнүш керек. Бул Кудайым бизди аял кылып жаратты. Биздин өзүбүздүн функциябыз бар. Аял деген бул мээрим берет, рахат берет, адамзаттын тукумун улайт. Бул аял деген бул аял биринчиден эркекке аял катары. Эркекти толуктаган, жүрөгүн тынчтандырган. Андан кийинки функциясы бул бала. Балага мээрим берет. Мисалы аял дегенде эле биз эне дегенди элестетебиз, анан бир эркектин жанында аялды элестетебиз да. Бирок эң биринчиден адамдык милдети бул жараткан астында инсан экени. Бул аял эркек деп бөлүнгөн бир функциясын аткарганга чейин эле ошол Кудайдын астында анын адамдык милдеттери, адамгерчилиги, мисалы мээримдүүлүгү, башка адамдарга бир сүйүп кароосу, Кудайды таануусу, бул ошол инсан катары өзүн таануусу. Андан кийин гана мен ушундай Кудайым жаратты, демек мен аял кылып жаратты. Мен өзүм функцияларым бар. Ал бир нерсеге байланбаш керек да. Ал деген самооценка эмес да. Бир нерсеге байланып алып, мисалы бир жолдошу жаман мамиле кылып койсо, же болбосо жумушундагылар жаман мамиле кылып койсо, ошол нерседен самооценкам түшүп калды деген бул мындай туура эмес, өзүнүн оюн туура эмес билдирүү деп мен ойлойм. Эгерде жалпы аялдын самооценкасын айтсам, ал өзүнө болгон ишенимдүүлүгү, өзүнүн баалуулугун бир сезе албай, же болбосо ошол өзүнүн баалуулугун биле албай, ошодон өзүнө болгон ишеними азайышы мүмкүн. Бирок жалпысынан аял катары самооценка ал өзү көтөрүлбөйт дагы, түшпөйт дагы да. Ошол самооценка эмнеге карап алынат? Ал ошол өзүнүн ордуна, жасаган өзүнүн баалуулугуна. Демек аял болуп жаралдыңбы? Демек сен жаралсаң, өзүнүн функцияң бар болсо, баалуусун. Өзүң ошол самооценка дейбизби, өзүнө болгон баа, өзүнө болгон ишеним
сен бааланбай туруп эле бир нерсе менен баалай турган эмес, өзүңдүн аткарган функцияң баалуулугуң бар да. Ал бир нерсеге бааланган эмес. Ошону ар бир аял билсе, өзүнө биринчиден мени ушундай Аллахым аял кылып жаратты, мени мынча кооз жараткан депчи, мисалы карасаңыз, аялга көп нерсе жараша берет да. Бир жерде мисалы базарда болобу же мындай карасак, эми кече эле бир окуя болду, маршруткада болобу, кайсы жерде болсо, ыйлап ушинтип өзүнүн мүнөзүн, эмоциясын көрсөтсө, аны кечирип кое берет коомчу. Мисалы, эми бул аял, бул эне, мындай баары кечирип кое берет. Аялга жараша берет. Бир жерде күлсө деле, мисалы, ошол жерде ыйласа деле жараша берет. Демек, бул деген өзүбүзгө ошол баа, бизди баары ушундай аял катары караганы, ошол биздин ордубуз, өзүбүздүн баабыз. Ошол нерсени бардык аял билсе, эч бир башка бир мындай бир нерселер менен, жөнөкөй нерселер менен өзүн баалабаш керек да. Сен өзүң баалуусуң. Сен төрөлгөндө эле аял болуп төрөлдүң, адам болуп төрөлдүң. Орусча айтканда, уже эле сен эми бийиксиң да, самооценкаң жогору. Анан эмнеге сен башка бир кичинекей нерселер менен өзүңдү мындай эме кыласың да. Мисалы, өзү бир сонун көйнөк деп коелу, бир кымбат брендтин көйнөгү деп коелу. Аябай сонун, өзүн ошондой кезден эмес дагы аябай баалуу, ушундай эме табигый. Мисалы, ошол көйнөк ал ошол турганы менен эле баалуу да. Анан бул жакта биз аны кандайдыр бир таштар менен, бир жасалма бир таштар менен ошол көйнөктү мен баалайм деп ага ошол нерсе менен өлчөбөшүбүз керек да. Азыркы аялдар өзүнө болгон баалуулук бул ошол кийим менен, же болбосо кандайдыр бир нерсе менен бааланбайт да, кандайдыр бир иш менен. Адам өзүнүн жөндөмүн ачышы мүмкүн, баалуулугун дагы күчөтүшү мүмкүн, бирок ал билип коюш керек, ал өзү эле жаралганда, ошол жасалганда эле ошол аял баалуу экен, аял болушу менен.